Салам алейкум мекендештер, кандайсыздар? Бүгүн биз Кыргызстанда бир мекендешибизден интервью алабыз. Ал кантип корей тилин окуп калды, кимдер аркылуу билди, контракт качан келди, кайсыл убакта окуду, тест кандай болду, бүт баарын өзү айтып берет. Алгач тааныштырсак. Салам алейкум. Аты жөнүңөр? Исламбек, фамилиям Үсөнов Исламбек. Окуп анан тесттен өттүк ошо. Жакшы. Тест качан тапшырдыңар ошондо? Тестти мен 2-ноябрь тапшырдым. 2-ноябрь кирип тапшырып өттүк буюрса. 2022 жыл 2-ноябрь тапшырып, азыр декабрдын 20-сы силерге контрактта келди. Ошо качан келди контракт? Контракт декабрдын 12-синде келди контракт. Көпчүлүк мекендештер ойлойт да, бул жерде коррупция бар, тааныш билиш, контрактты ошентип тааныштар аркылуу чакыртса болот депчи, тесттен өткөндө жардам берет деп. Ошол жак кандай болду силерде? Салам алейкум мекендештер, кандайсыздар? Кыргызстандан салам жолдоп, мен Мусажан уулу Талайбек. Бүгүн биз Кыргызстанда бир мекендешибизден интервью алабыз. Ал кантип корей тилин окуп калды, кимдер аркылуу билди, контракт качан келди, кайсыл убакта окуду, тест кандай болду, бүт баарын өзү айтып берет. Алгач тааныштырсак. Салам алейкум. Аты жөнүңөр? Исламбек, фамилиям Үсөнов Исламбек. Кайсыл жерден болосуңар? Көлдөн болом, Жети Өз району, Ак-Дөбө айылы. Жакшы. Корей тилин кантип неметип калдыңар? Кореяга кантип кызыгып калдыңар? Эми Кореяга деген биз мектепте 9-класс кезде корейцтер келген өзүлөрчү. Бир 5-6 кыз, анан эркектер, балдар келип бизди бир жыма окутуп кеткен да, баарын бекер кылып, анан ошо окуткандан кийин мен кызыгып калгам да ошо корейскийге. Анан жолдорун билбей жүргөм, анан сиздин артыңыз менен видеолоруңузду көрүп, сиз менен байланышып, эметип окуп, анан тесттен өттүк ошо. Жакшы. Тест качан тапшырдыңар ошондо? Тестти мен 2-ноябрь тапшырдым. 2-ноябрь кирип тапшырып өттүк буюрса. 2022 жыл 2-ноябрь тапшырып, азыр декабрдын 20-сы силерге контрактта келди. Ошо качан келди контракт? Контракт декабрдын 12-синде келди контракт. Темге келишимди көрдүк, баары жакшы. Кёнгидо деген шаарга түшүптүрбүз, Кимпо деген шаарына. Жакшы. Көпчүлүк мекендештер ойлойт да, бул жерде коррупция бар, тааныш билиш, контрактты ошентип тааныштар аркылуу чакыртса болот депчи, тесттен өткөндө жардам берет деп. Ошол жак кандай болду силерде? Эч кандай тааныш болбойт экен, баары камера болот экен. Тестке киргенде деле корейцтер 2 айланып турат экен, тегеленип паспортуңду коюп коет экенсиң, загран паспортту сенин улам келип карап кетишет экен. Регистрациялоондо биз быйыл $29 болуптур, $29 төлөдүк. Анан медосмотрго акча төлөдүк, андан башка акча берген жокпуз да. Коррупция болгон жок, бияк таза өттү. Жакшы. Жанагы тест кандай болду быйылкы? Быйылкы тест мен көбүнчө ТТКге даярдандым да. ТТК жеңилирээк болду мага. Сөз жаттасаңар эле ошо сөздүн арасынан эле келет экен да. Анан эринбей койбой, 2 китептин баарын китептерин сөз жатташыңар керек. Илки бирок мага кичине оорураак болду. 4-5 эле сөзүнө түшүндүм. ТТКден көбүнө туура жооп бердим да. ТТКге уверен болдум жооп бергенге. Жакшы. Ошондо корей тилин үйрөнүш үчүн кандай кеңеш бересиңер ошол жаңы көрүп аткандарга, сөздөрдү жакшы жаттап калыш үчүн? Корей тилин эгерде мындай кызыгып окусаңар, өзүңөрдүн аракет болсо, буюрса өтөсүңөр, өтөм деп аракет кылсаңар өтөт экенсиңер. Мен деле жүрдүм. Бияктан мен бир 2 байке бар болчу, ошолордон эрте келгем да менчи. 1 ай эрте окудум. Алар 22 күнбү, 23 күн окушту. Аябай бат-баттан окушта, мындай биз өтөбүз деп өтүп кетишти. Анан аларды көрүп, алар менден бир тапшырганда, мен аларды көрүп, анан мен деле өтөм, булардан эмнем кем экен деп эле сөз жаттап тырышып, түнкү 3-4кө чейин сөз жаттап отура бердим. Жиним келсе деле телефондон чыгарып сөз жаттап эле телефонду өчүрүп таштадым. Главный өзүңөрдү аракет кылсаңар болот. Баары аракет мен болот да, сөз аракет кылсаңар сөз жыйынтыгы болот. Жакшы, силерге аябай бат контракт келиптир да. Ошондо кандай сезимдер болду эми? Мен тесттен өткөндө аябай сүйүнгөм. Досторума кезигип, аларга майлаттырып депчи. Контракт келгенде да аябай сүйүнөм го деген, бирок контракт келди, бирок баягыдай эле да, мындай эскедимдей сүйүнүү сезим, мындай сүйүнүү толкун жок эле жүрөм да, мындай. Түшүнүктүү. Бизде да ошондой болгон, бирок бизде мага мисалы 2 жылда контракт келгенде тесттен өтүп, 2 жыл өткөн, аябай кыйын болгон. Мен Бишкекте жүргөм, 2 жыл бул жакта иштеп эле. Ошентип 2 жылдан кийин контракт келген. Контракт келгенден кийин сүйүнөсүң, бирок кетерге келгенде барсамбы же барбасамбы деп ойлоп каласың да. Анан мен барып иштеп келе берейин деп барып иштеп келдим. Жакшы экен, жагып калды. Азыр да ошол жакта жүрүп Кыргызстанга келдим.
Эми силер дагы ошондой болуп атсаңар керек, барсамбы барбасамбы деп. Силер да баргыла, иштеп келгиле, ошол жакты көргүлө. Анан үйрөнүп Кыргызстанга алып келип бул жактан жумуш орнун жасап Кыргызстанга пайдаңарды тийгизгиле. Мейли, Рахмат. силерге да ийгилик.